айтсаңыз сіз уже Мұратқа қандай тиешеңіз бар, Мавлюда эжеге қандай тиешеңіз бар, ошоны айтып берсеңіз. Мен Мурат экөөбүз чогуу иштегенбиз бул жерде. Қой, тополоң болсын деп біз таштап бердік. Бізді хақымызды ham жеп біреудің қызықшылығы бар, ошо миликтегилер карагылар ким көзөмөл алып ошо кылмыш ишин козгоп берип, там, где его обвиняют в мошенничестве, допускаю, что это было создано как бы в противовес. Үйдө тынчылыгыбыз жок. Главный мошенница Назаркулова Мавлюдахан деп эсептейм. Себеби ал Kurman aytda meni da bolamı da kakşatıp türmege kamatıp saldı. Silerden soranıp men de karapayıp opaga jardan bergileçi. Его обманули, мошенническим путем завладели его имуществом и переписали на другого стоимостью $150 000. Кантип алып коебуз депчи. Качанга арендага турабыз деп. анан Назаркулова анаран атына каттатып мени үйүмдө $38 000 банкка кредитке коюп акчасын алат. Редакциябызга Анархан Назаркулов аттуу айым кайрылып, уулу Муратжон Анарбаев өткөн аптада алдамчылыкка шектелип, абакка кесилгенин билдирди. Анын айтымында, иштин маңызы анын баласы $74 000 сатып алган контейнерде жатат. Анын 24 000-ин өзү төлөп, калганын бир аз убакыттын ичинде кайтарып бериш керек болчу. Бирок эмнегедир контейнер Муратжондун тажеси Мавлюда Назаркуловага таандык экени белгилүү болду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, чындык барбы? Ушу илгери Ошто прокуратурада иштеген Жужуров деген адам менен Назаркулова Мавлюда Аратбаев Маликлен тил бириктирип, ана бул киши Жужуров деген киши Бишкекте азыр прокуратурада иштеп, ошо Жужуровка мени бир тууган сиңдим Назаркулова кайрылып, бир-эки жуманы ичиде Гусуга Карматов, Гусудагы Ташматов деген тергөөчүгө буйруп, ушуларды ортосунда эле бир-эки күндүн ичинде эле мени баламы каматып салды. Чындык барбы? Бизде карапайым элдерге, бизде карапайым жалгыз баккан уулуму камактан чыгарып бересиңерби? Meni balam ak, birönü hakkını jebegen. Bu yerde mошенничество ketip atat. Bir yerde jalgan ketip atat. Meni balama, meni bir tuğan singdim Nazarkulova Mavluda domat kılıp atat. Grajdanski sottoşup atıp turup, oga çidey albay, mana uşu Jujurov degen murdagı tanışını ortaga salıp, meni balamı bir-eki jumany içinde, bir-eki kündü içinde mana ulu kelip atkan Kurman aytda meni da bolamı da kakşatıp türmege kamatıp saldı. Silerden soranıp men de karapayım opaga jardan bergileçi. Я немного подытожу. Дело в том, что 1 июня 2024 года было возбуждено уголовное дело в отношении моего подзащитного Анарбаева Муратжона, который обвиняется в том, что он мошенническим путем завладел денежными средствами, которые предназначались на покупку контейнера для своей родной тети. Родная тетя обращается 25 апреля этого года, возбуждается уголовное дело 1 июня, спустя, получается, около месяца. И где-то 6 июня предъявляется обвинение моему подзащитному в том, что он якобы совершил мошеннические действия в отношении своей родной тети. То есть тут идет чуть неразбериха внутри родственников. Но при этом каждый почему-то в этом уголовном деле упускает тот момент, что именно мой подзащитный 19 октября 2023 года обращается с заявлением на свою родную тетю и ее помощника, там, где они его обманули, мошенническим путем завладели его имуществом и переписали на другого стоимостью $150 000. Еще раз отмечу, что это было 19 октября 2023 года, то есть спустя
получается, 9 месяцев следствие МВД находит, что все-таки мой подзащитный является в другом уже деле обвиняемым, там, где он обманул. Но отмечу, что его уголовное дело почему-то до сих пор нет логического хода, нет логического завершения. Маалыматты тактоо үчүн ижарачылардан контейнер тууралуу сурадык. Ал бизге интервью берүүдөн баш тартты. Бирок контейнерди Мураттын тайжеси Мавлюдадан ижарага алып жатканын айтты. Начали работать. Получается, первый год вы работали с Муратом? С Муратом. Я ему биринчи жылдыгын Муратка бергем арендасын. Когда мы с ним сүйлөшүп атканда, он также мне не показывал аренданын эмен контейнердин документы, ничего не говорил. Вот. А на второй год, биринчи жыл бүткөндөн кийин, на второй год я уже ему позвонил, ушундай аренда бүтүп атат, бир ай калды, кандай кылабыз десем. Он мне сказал, типа, бул контейнерге менин тиешем жок, бул контейнер эжемдики, теперь будет эжем менен работать деди. Качан айттыңыз? Это вот октябрьда, ну, эмен бүтөт да, бир жыл уже. Это вот тиги жыл сентябрьда болот. Потом ошондон кийин эжеси номерин берди, эми эжеси менен созвонился, Мавлюда эже сизби туда-сюда ушундай деп атат десем, ооба ушундай деп. Ана все, хорошо. Анда сиз менен иштешели деп акчаны кимге берейин десем, мен иним бар деп Жаныбекти эметти. Анан я через Жаныбека деньги передал и все. А вы с самой вот Мавлюдой встречались? Да. Часто встречаетесь? Не часто, ну, контейнердин документтери менен сейчас же этот же жанагы особый режимге кирип атпайбы биздики. И вот это субаренда, могу иметь договор с оговором, бар түзүп эметкенде ошондо жолугуп эмет турасыз, а так она в этом оказывается, вашей оказывается. По-моему, именно контейнер документов бар у нее сейчас? Я без понятия. Я не Вы, знаю. получается, только в аренде сидите? Да, я только аренда. Я вот башында вот айтып атпаймынбы, Мураттан аренда калганда я даже не видел документы. Он мне даже документы не показывал. Алишер. Что же происходит у нас дальше? Дальше у нас происходит то, что и арендатор сейчас говорит о том, что Алишер говорит о том, что да, он когда приобрел этот контейнер, он первый год оплатил, то есть он оплачивает сразу за год вперед. Он оплачивает за год вперед, но эту сумму получает мой подзащитный Мураджон. Но потом, в последующем, якобы он сам приходит в октябре месяце и говорит, что теперь эту аренду будет получать его тетя, то есть в октябре месяце. Что теперь с этого момента получается владелец тот человек, на которого он пишет заявление и которого обвиняет, что его мошенническим путем забрали его имущество. Я не знаю, почему сейчас арендодатель Алишер дает такие показания. Но я надеюсь или считаю, что следствие даст свои результаты и даст свои логичные ответы. Почему же Алишер считает, что в октябре месяце Мураджон потребовал отдавать деньги тому человеку, которого он считает, что он его обманул? Алишердин сөзүн уккан соң кызык жагдайлар айтылууда. 2022 жылынын октябрь айында Муратжон милицияга өзү Жаныбек менен Мавлюданын үстүнөн арыз жазган. Себеби алар ага таандык ангардын документтерин уурдап, аны башка 1997 жылкы балага катташат. Ошонун негизинде Муратжонго $150,000 залака алып келинип турат. Бирок эмнегедир кылмыш ишин улам токтоткону белгилүү болду. Ошол эле ангар боюнча өздөрүн Чёрный деген балдар Муратжонду коркутушкан. Но на этом еще ничего не заканчивается. Мураджону, моему подзащитному, начали поступать угрозы. Угрозы, люди представляли, что они якобы относятся к какому-то криминальному сообществу. Есть соответствующие видеозаписи, есть соответствующее обращение в адрес милиции, в адрес ГКМБ, но все же тоже оттуда никаких результатов нету. И это очень сильно пугает и удивляет. Почему же при наличии таких доказательств, запугивания, угроз,
все-таки спустя некоторое время все-таки следствие у нас находит, что главный следственный орган страны находит, что он все-таки в этом деле, скорее всего, обвиняемый при наличии таких фактов или аргументов, которые указывают, что он все-таки были запугивания в его сторону. Но никаких мер почему-то не принимаются. А наоборот, его сейчас обвинили, заключили под стражу и, скорее всего, на мой взгляд, просто будут сейчас заставлять, чтобы он отказался от этих 150 тысяч долларов, которые он предъявляет своей тете. Андан ары Муратжон менен тыгыз иштешкен жардамчысы Жаныбек менен маектештик. Өйдүдө айткандай, Муратжон Жаныбекке каршы арыз жазылган. Муратжондун апасынын айтымында Жаныбек Мавлудага контейнерди тартып алууга жардам берген. Мындан тышкары Муратжонго тиешелүү мүлктү Дордой базарынын жанында жайгашкан ангарда ээлип алган. Жаныбек өзү Муратжондун ишине эч кандай тиешеси жок экенин жана Мавлуда менен мыйзамдуу негизинде иштеп жатканын айтууда. Мен Мурат экөөбүз чок иштегенбиз бул жерден. Мурат экөөбүз чок иштеп, мерде Мурат старший болчу. Мен мерде рабочий болуп иштечүмүн Муратка шерик болуп. Ошол берде старший, эң старший Малдыжан. Главный Малдыжан да берде. Малдыжан берде. Мурат берде контейнерди берде 2000 ошол жылы 2022 эле 2023 эле контейнер сатылат дегенде 2022 ошол контейнер сатылат дегенде Малдыжан айткан да. Контейнер алып койбойбу депчи. Качанга арендага турабыз деп. Макул деп Малдыжан бекө сүйлөшкөн өздөрү. Ал сүйлөшкөндөрүн мен рабочий болуп иштеп жүрүп, неме кылып өздөрү сүйлөшүп, Малдыжан бул жактан оштон бул жака акча алып келип, неме кылган экөө сүйлөшүп, акча берген бу жерде. Мурат экөө. Ошондо Мурат акчаны алып чыгып кеткен. Мен бу жерде ошол жерде Малдыжан бекө калганбыз. Мурат канча акча алып чыкты? Эсиңизде барбы? Где-то бир 70 миң доллар алып чыгып кеткен. Каяктан алып чыкты ошо Малдыжан экөө чогуу сүйлөшүп билет эле. Ол убакта чогуу бирге жүрөт эле, эч мындай неме жок эле. Бир шу жерде эле шу алып чыгып шу жерден өздөрү оягы Мурат өзү бар контейнерди оформить этип келди деп эртеси күнү таксыр сүйүнчү контейнер алдык деп келишкен. Ошол эле сөз болгон. Сиз Мавлуда менен сиз кандай? Ал каяктан? Бияктан эмес да, ой? Малдыжан азыр дал момент ошто болуш керек азыр. Негизи ошо контейнерлер документтер барбы? Көрдүңүз беле? Документтердин Кимге оформление болду? Документтер контейнерде ошо Малдыжан менен Мурат экөөнүн ортосунда. Мен аяга аралаша албайм, кирише албайм, мен билбейм. Экөө жүрүшкөн. Убакта ызчы жок эле, тынччылык болгон. Сиз билесиз да, бир жумадан бери? Бир жумадан билем, аны билем мен. Сизде кармап койгон, анан ага Билем. мындай күнөөлөрдү мойнуна ээлеп атат. Ой, кече менде тергөөчү чакырды, кече бардым, тергөөчүгө болгон ачыгын айттым мен. Акыйкатын жашырыштын кереги жок. Болгондой эле айтып бердим тергөөчүгө деле. Кече мен тергөөчү чакырган, мен баргам. Ошол сөз. Сиз кече Мурат жазганбы сиздин үстүндө арызды? Түшүнбөдүм кандай. Сиздин үстүңүздөн арыз жазылды беле? Качан мен үстүмдөн мурда жазылган. Жер боюнча жазылган. Анда мен паспортумду Давениске берген үчүн жазылган. Эмне жер ал? Эмне жер? Ал ангар боюнча. Ангар боюнча мени кышта эле анда. Ал ишинде бүттүбү, токтолду же кандай болгон? Аны билбейм, аны ошо өздөрү билет. Мен ошо чакырган да, сотко чакырган жок мени. Башка кан жок, ошо деп турат. Мен ал иштеке дей албайм, мен чакырган жок. На чье имя было тогда оформлено? На чье имя переоформлено? Билбедим аны. Мен жерди мага Давенис жазып берген. Ишини катты берип атат. Ал жер Малдыжан мага да акча саган. Мурат барып акчаны алып келген. Афонтта Давенис чыгында мен жанында турат элем. Акча эсептеп атканда машинага туруп алып таксырсыз кете бериң болду деп мени кетире берген Мурат. Болду кете бериң деп кете берген ошондо деле. Малдыжан жер алды эле. Бул ангар 8 сотук жерде жайгашкан. Ичинде ар кандай товарлар сакталат. Муратжон аны бир нече жыл мурун өзү курган. Өзүн тааныштыруудан баш тарткан ангардын кызматкеринин айтымында, Муратжон ангардан тышкары аймакты жакшыртып, жолду оңдоп, кошуналарга жардам берген. Полностью было 7 машин гравер, 7 Мурат позвонил камазчику и заказал гравер. Вот он всю эту дорогу подровнял, все. Потом еще щебень, вот здесь дорога, все ровно сделали. Он был узкий и страшный, здесь газ копали. А после этого вот сейчас дорога такой стали. То есть благодаря Мураду, да? Да. А помимо этого, что он, как помогал, например, другим людям?
Ну, здесь кто-то дорога был плохой, здесь канализации копали, грязь вышел, много глины вышли, и там дорога страшно, в общем страшно было. И сейчас после этого, сейчас вроде бы нормально дорога, все хорошо стало. Соседи не жалуются. Мы находимся на улице МГИПСель, это район Дордоя. Дело в том, что мой подзащитный неоднократно обращался в милицию по поводу того, что у него без его ведома выкрали у него же дома документы и каким-то образом переоформили на других лиц. В данном случае, по данному поводу было написано заявление в милицию, и оно рассматривается. Но что самое главное здесь интересно, то что те же самые люди, которые были описаны в его заявлении в милицию, фигурируют и по другому уголовному делу, там, где его обвиняют в мошенничестве. Допускаю, что это было создано как бы в противовес к данному уголовному делу, для того, чтобы он здесь как бы промолчал, либо пошел на какие-то уступки. Хочу напомнить, что никаких мер еще не было предпринято по его заявлению. То есть логического конца нету. Систематически останавливается здесь уголовное дело в Первомайском районе. И сейчас оно рассматривается. Ну, посмотрим, как оно, что будет дальше. Мавлюда Муратжон менен анын апасынан тышкары иниси Ибрагимжон жана караган апасы жашаган үйдү алдоо жолу менен ээлип алган. Агасынын айтымында алгач ал андан баш тарткан. Анан Мавлюда апасы аркылуу үйдү тартып алган. Эскерте кетсек, ошол кезде Мавлюданын күйөөсү жергиликтүү мамлекеттик каттоо органдарында иштеген. Натыйжада Ибрагимжон үй бүлөсү менен көчөдө калган. Менин карындашым Назаркулова Мавлюда мени алдоо жолу менен үйүмдүн документин алып, апама каттатып, сени аялың жаман, үйүбүздү алып коюшу мүмкүн деп апама каттатып, ал көрсө кредит алайын деген ой бар экен. Ал апама картаң болгон үчүн, пенсионер болгон үчүн алга кредит бербейт. Анан Назаркулова Анаранын атына каттатып, мени үйүмдө $38,000 банкка кредитке коюп, акчасын алат, пайдаланат. В итоге мен үйсүз калам. Şu 3 balam менен азыр мен Москвада ошентип миграцияда жүрүп, тентип жүрөм. Анарбаев Мурат жээнибизге жала жауып, жанагы өзүнүн тааныштарын ортого салып, Назаркулова Мавлюда каматып койду. Şu жээнибизди урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдырышевич, биз силерден суранып кетебиз. Ушул ишти, шу тергөө ишини, ГСУ МВДдагы тергөө ишини өз көзөмөлүңүзгө алып, жананы оң жагына чечип беришиңиздерди биз сиздерден суранабыз. Айтсаңыз, сиз ушу Муратка кандай тиешиңиз бар, ушу Мавлюда эжеге кандай тиешиңиз бар, ошону айтып берсеңиз. Мен Мурат экөөбүз чок иштегенбиз бул жерде. Кой тополоң болосун деп биз таштап бердик. Биздин хакыбызды ham жеп койбостон кызыкчылыгы бар, миликтегиле карагыла ким көзөмөл алып, Фигурирует и по кылмыш ишин козгоп другому берип, делу, там, где его обвиняют в мошенничестве. Допускаю, что это было создано как бы в противовес. Үйдө тынчылыгыбыз жок. Главный мошенница Назаркулова Мавлюда хан деп эсептейм. Себеби ал Белгиле, контейнерге кайтып келели. Муратжан 2022-жылы жеке ишкер Мерим Умуралиевадан $74,000 контейнер сатып алып, анын 24,000-ин дароо, калганын бөлүктөргө бөлүп берем деген. Бул боюнча атайын тактама барагы бар. Калган сумманы Муратжан өз убагында төлөй албаганына байланыштуу Мерим Умуралиева сотко кайрылган. Соттук отурумдар болду. Жыйынтыгында 1-май соту контейнерди доогерге кайтарып берүү боюнча өкүм чыгарган. эле 22-жылы Умуралиева Мерим өзүнүн контейнерин сатып, Анарбаев Мурат дегенге сатып,
ал жерден келишим боюнча $74.000 бааланып, ошо $24.000 20 февраль 22 жылы берип атат Анарбаев. Калган 50.000 бир убакыттан кийин беребиз деп расписка жазып берип атат. Ал убакыттан кийин акчасын төлөй албады. Дагы бир расписка жазып берди. Үй бүлөлүк шартым боюнча мындай кыйын болуп атат, кичине күтө туруңуз деген ойлорун айтты. Ал убакыт өткөн соң да төлөй албады. Андан кийин биз төлөй албаган көзүбүз жетип, Омуралиева сотко кайрылып атат, жарандык түрдө Первомай району сотуна. Ошо келишимди, сатып алуу келишимди бузуу жөнүндө, анан контейнерди кайтаруу жөнүндө. Первомай району соту 5 февраль чечим чыгарып атат, кайтарылып берилсин бизге контейнер деп. Аткаруу барагы берилип атат, соттун чечими күчүнө кирип атат. Күчүнө кирип Омуралиева эмнеге сот аткаруучу менен базарга барып, ошо контейнерди кайтаруу жөнүндө аткарылганга барса эле, ошол жерден Мавлюда деген аял чыгып калып атат. Мавлюда деген аял бул контейнер меники деп айтып атат, бирок ал жерде биз түшүнүп атабыз, оказывается, тууган экен, бири-бири менен бизге саткан киши экөө тууган экен. Ортосунда мындай пикир келишпестикпи же акчадан тартышпы эмне болгонун биз так түшүнбөдүк. Ошол маалда контейнер меники. Анан ошол жерде Мавлюда контейнерди биз Омуралиевадан мен алгам деп атат. Биз ал аялды көргөн да эмеспиз, уккан да эмеспиз. Биз Анарбаевга сатканбыз. Анарбаев өзүнүн келишиминин негизинде аткарган жок убадаларын. Ошонун негизинде сот аткаруу барагы токтоп калып, Мавлюда деген айым сотко берип атат апелляциялык даттануу менен. Бул менин контейнерим болчу, мен заинтересованная сторона. Кайра эле жарандык түрдө карайлы бул ишти деп. Ошол маалда эле сот Бишкек сотунда каралып, шаардык сотунда каралып аткан учурда адвокаттары Мавлюданын маалымат берип алып келип атат. Кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишинин негизинде контейнер саткан ээсин да чакырып, суракка алып, арыз менен таанышсак, ал жерде ошо Мавлюда деген айым контейнерди саткан кишиге арыз жазып, өзүнүн инисинеби же бөлөсүнө ошонусуна жазып арызды, мени алдамчылык факты боюнча менин контейнеримди тартып алды деп арызданып атат. Бул жерде биз жабырлануучу болуп өзүбүз болсок, контейнердин акчасын же толугу менен албасак, же контейнерибизди кайтара албасак, бизде эми күнөөлүү деп, бизде ал кишиден тааныбаган, бизге белгисиз кишиден контейнерди тартып алды деген имиш менен иш козголуп атат. Эң таң калыштуусу Муратжонго карата тайэжеси Мавлюданын атынан алдамчылык боюнча арыз жазылган. Бул күнүмдүк иш болуп, эч кандай саясий өң түсү жоктой сезилет. Бирок бул ишке Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын тескөөчүсү Ташмаматов менен башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Жужуров кийгилише баштады. Акылга сыярлык суроо туулат. Эмне үчүн жана кантип бул ишке жогорку бийлик өкүлдөрү кызыктарбы же Мавлюда менен байланышы барбы деген божомолдор бар. Кызматкерлери иш козгоп атат бул жерде. Биз билебиз, ГСУ кызматкерлери чоң резонанстуу иштерди алып барышат. Анан бул жерде эмне себептен район карала турган ошол эле алдамчылык факты макул арыз менен кайрылсын. Алдамчылык факты эмне себептен районго кайрылган жок, эмне себептен кызыкчылыгын өзүнүн ачык көрсөтүп ГСУ кызматкерлери, ГСУнун тергөөчүлөрү бул ишти козгоп, биз ошо сот процессинде, жарандык процессте уктук, киши камалып кетиптир. Бизди саткан киши камалыптыр. Бул биз ойлойбуз, эмне себептен мунун баары ошол эле жарандык иштин негизинде кылмыш ишти заказ менен, биз ойлойбуз, заказ менен козгогон. Эмне себептен? Себеби деген биздин жарандык иш боюнча, бул ошо деген Мавлюда Назаркулова, жарандык иш боюнча биздин келишим боюнча эч ким эмес. Ошол үчүн кылмыш ишин боюнча өзүн жабырлануучу деп таап, мага мен контейнеримди алып койду деген токтомдун негизинде, бул жабырлануучунун негизинде жарандык ишке киргизип, биздин жарандык иш боюнча дагы мындай бузук аракети деп биз ошону эсептейбиз. Бирок эмне себептен дагы биздин үстүбүздө өзүбүз биз контейнер сатып жабырлануучу болсок жазганыбыз түшүнүксүз. Бирок бул жерде мамлекет тарабындагы определенный кишилердин кызыкчылыгы ачык эле көрүнүп атат деп ойлойм мен. Себеби мынтип карасак деле ошол эле ГСУ кызматкерлери өздөрү козгоп атса, ГСУ непосредственно башкы прокуратурага баш ийет. Башкы прокуратуранын негизинде токтом козгош керек эле, макулдугунун негизинде. Анан ал жерде биринчи зам генеральный прокурор кол коюп берип атат ошо кылмыш ишинин козгоосуна макулун берип. Бул кылдаттык менен каралыш керек. Бул жерде деген чын эле мындай кызыкчылыгы бар. Бул жарандык иш болуп аткан учурда эмне себептен
кылмыш иши козголуп атат, кызыкчылыгы эч кимдин жок болсо. Биз билебиз, обычный жаран милиция кызматкерлерине кайрылып иш козготуш үчүн айланайын 2 ай, 3 ай, 4 айда судебный производство болуп жүрөт. А бул жерде түзбө-түз кызыкчылыгы бар. Ошол эле мен ойлойм, генеральный прокуратуранын, башка прокуратуранын кызматкерлери дали көзөмөлгө алып бул ишти кызыкчылыгын мындай коргоп турат бул ишин деп ойлойм. Тактап айтсак, Мавлюда жарандык иште өзүнүн апелляциялык доо арызында контейнерди Муратжонго сатып ала бер, мен акчасын берем деп айткан. Ал ошол кезде Ошто төрөр маалы келген. Ал эми кылмыш ишинде беттештирүү протоколунда жок, мен 22 февраль күнү келип акчаны Жаныбектин көзүнчө бердим деп жатат. Демек суроо жаралат. Төлөп келе албадыбы? Же келип акчасын 22 февралда бердиби? Распискага карасак, $24,000 Муратжон 20 февралда бериптир. Өмүралиева Мерим деген айымга. 22 февралда Мавлюда учуп келип Муратжонго $74,000 берсе, эмне себептен 23 февраль 22 жылы сатып алуу келишими түзүлгөндө Мавлюда өзү сатып алып жаткан контейнерин өзү ээси менен сүйлөшүп өзүнө каттабады деген суроо жаралат. Основной целью нашей публикации это является то, чтобы обратить внимание все-таки со стороны Генеральной прокуратуры, руководства МВД на расследуемое уголовное дело. Дело в том, что здесь есть помимо уголовных заявлений и возбужденных уголовных дел, есть еще и гражданское судопроизводство. Там, где наш оппонент Мавлюда, родная тетя, говорит о том, что она не могла сюда прилететь, в Бишкек, чтобы оформить на себя контейнер, так как она ухаживала за своим ребенком. Где-то в уголовном деле она говорит то, что она все-таки прилетала и передавала эти деньги уже 22 февраля в контейнере вместе со своим подручным Джаныбеком, помощником. Ну, где же получается правда? Если в гражданском судопроизводстве она говорит о том, что вообще сюда прилететь не могла и видеть этого покупателя тоже, но почему-то она доверяет такую большую сумму Муратжону. Но при этом она и бизнесмен, владеет и другими контейнерами, которые могла бы и без помощи своего другого родственника вместе со своим помощником приобрести этот контейнер. Зачем? Зачем это все усложнять? Ну, опять же, возвращаясь, я считаю, что это все сложилось от того, что у них возникли конфликтная ситуация из-за земельного участка и построек стоимостью $150 тысяч США. Это таким образом создали искусственно рычаг давления, чтобы он впоследствии от всего отказался. Мавлюда Назаркуловага телефон чалганга аракет кылдык, бирок жыйынтык чыккан жок. Биз жакындарына да телефон чалганга аракет кылдык, бирок майнап чыккан эмес. Мындан тышкары биз Ички иштер министрлигине жана башкы прокуратурага кайрылганбыз. Бүт суроолор запрос аркылуу жана жоопту качан берилерин такташкан жок. Ал арада редакция Мавлюда Назаркулованын аргументтерин угууга жана мүмкүнчүлүк берүүгө даяр. Ал ортодо сот Муратжон Анарбаевдин баш коргоо чарасын ушул аптада чыгарууну көздөөдө.